Саламатсыңарбы балдар? Биз бүгүн кыргыз тили сабагынан кайталоо сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын максаты кайталоо менен алган билимдерди өз алдынча иштеп, так аткарууга үйрөнөбүз. Билимдерди кеңейтип, туура жазып, тапшырманы так аткарууга көнүгөбүз. Анда эмесе сөз түркүмдөрү болгон сын атоош боюнча кайталоо жүргүзөбүз. Сын атоош жана сан атоош боюнча. Биринчи суроо: сан атоош деп эмнени айтабыз? Экинчи: эсептик сан атооч кандай болот? Үчүнчү: ирээттик сан атооч кандай жазылат? Төртүнчү: эсептик жана ирээттик сан атооштордон атагыла. Кане эмесе балдар, жогорудагы суроолорго жооп берип, мисалдарды келтирип, көнүгүү иштерин аткаргыла. Мисалы, сөздөн сөз жаратып, сан атоошторду катыштырып сүйлөм түзөбүз. Сөз балалык деген сөздү алабыз дагы, ал боюнча иштейбиз. Сөз аба, ал эми сүйлөм биз күнүгө 1 саат таза абада эс алабыз. Ал эми калгандарын силер өзүңөр улап жазасыңар. Экинчи сөз түркүмү болгон сын атооч деген эмне? Суроого жооп беребиз. Эми сүрөттө көрсөтүлүп тургандай, жыл мезгилдери боюнча сын атоочко карата ыр, макал, табышмак, таап айтабыз. Азаматсыңар, эми үй тапшырма. Сын атоош жана сан атооч сөздөрдү катыштырып, курбуңарга, досторуңарга кат жазгыла.